Asta. Sekin. Sekin avaylar. Doktorlar chaqiring. Doktor kengizler, doktor. Mana kengizler, tez kengizler. Tez. Muzlab qoldi. Tezlashtiringizlar. Өзбекстанның Самарқанд облысында төрөткананын дааратканасындагы жаңы төрөлгөн ымыркай түшүп кеткен. Аталган окуянын видеосу социалдык тармактарда тарады. Маалыматка ылайык, ымыркайдын апасы төрөтканадагы дааратканага барган учурда күтүүсүздөн толгоосу башталган. Аял ошол жерден эсин жоготуп, жаңы төрөлгөн ымыркай канализацияга түшүп кеткен. Окуя болгон жерге тез жардам кызматы жана райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери барган. Куткаруучулар баланы 1 сааттан кийин тирүү алып чыгышкан. Ымыркай дароо дарыгерлерге өткөрүлгөн. Ал эми бул окуя боюнча тийиштүү мекемелер маалымат берген эмес. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич. Биздин биз Ысык Көл областына караштуу Ысык Көл районундагы Шайбек Ата айыл аймагынын Сарыбай айылынын жашоочуларыбыз. Биздин силерге кайрылып аткан себебибиз биздин айылда абдан чоң көйгөйлөр болуп атат. Ал көйгөйлөрдүн бири ушул биз турган жер. Жалпы айыл колдонуучу жерибизди бейтаныш адамдар рекламага чыгарып, ушул жерди сатыкка чыгарып коюптур. Бул жер болсо канча жылдан бери талаш, канча кишилер кызыгып, биздин оюбузча мыйзамсыз бирөөнө кетип, бир кишинин кызыкчылыгы үчүн сатылып аткандыгы биз ошо күмөн болуп атабыз. Ушуну аныктап билип бериңиздер, силерден суранабыз. Ассаламу алейкум. Биз эми ушул жерде Сарой элинин эли ушул жерге атайын чогулуп атабыз. Могул жерге жана рекламага чыгып ушу жер сатылат дегенде баарыбыз тең ушу өтө жаман эмеде болдук. Кандай бул элдин жери эмнеге сатылып атат депчи. Биз ал кимге сатканын, сатпаганын деле биз билбейбиз, бирок биз билгени бул элдин жери да, элдин жери. Элдин биз ушу Сарой айылынын эли ушакка келип биз жайында эс алабыз, кичине иш жүргүзөбүз. Бизде деген айдоо жерлерибиз деле жакшы жок. Биз малыбыз деле жок, даже ушу бадага малыбыз чыкпай калды да. Жерибиздин баары пансионаттар, домодуктар басып калган. Ошон үчүн силер ушу законный түрдө чечип беришиңерди силерден суранабыз. Ушул теманы улай эле биздин Сарой айылыбыздагы башка жерлердин дагы мыйзамдуулугун карап берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Ал эми бизде эң чоң мыйзам бузуу бул азыркы учурда салынып жаткан Чайка пансионаты тарабынан бар. Себеп дегенде биз ошо Чайка жана санат пансионаттардын ортосунан кетүүчү атайын ушу жеке кетүүчү жолубуз бар. Бирок аны Чайка пансионаты биздин кайрылуубузга карабай, ошол айыл өкмөттүн картасына карабай туруп басып алган ал жерди. Анан биз 2021-жылы кайрылуу жасаганбыз, бирок эч кандай тыянак чыккан эмес. Аким жана башка жергиликтүү бийликтегилер келип ал жерди текшерип 10 күндүн ичинде чечип беребиз деген. Бирок маселе эч кандай чечилген эмес. Чайка пансионаты азыркы учурда дагы өзүнүн курулуш иштерин улантып жатат. Андан сырткары эле Сарыбай айылында ушул курорттук зонага тиешелүү жерлердеги ушул биз тааныбаган ушу бейтаныш адамдар келип эле ушул жерлерибизди жеке менчикке чыгарып жана сатып ийген фактылар көп эле кездешкен. Ушул маселени дагы карап бересиздер деген чоң үмүттөбүз. Ал эми жогоруда айтылган ушул Кронос тарабынан ушул убагында мыйзамсыз жеке менчикке чыгарылган жерде азыркы учурда мына жерлер кайрадан кайтарылып жатканына карабастан булар ачык соода кылып соц тармактарда сатып жатат. Биздин ушу Сарой айылында жүздөгөн балдар өзүнө жеке участок ала албай жүргөн учурда башка бейтаныш адамдар келип ушинтип жерлерибизди бөлүп жарып сатып жатат. Ошо биздин кийинки келечегибиз кандай болот деп биз аябай кабатырланып жатабыз. Элибиз ушул аз да болсо ушул сезондо иштеп кичине акча таба турган жерин дагы ар ким өз кызыкчылыгын ойлоп келип басып алып жерлерибизди бөлүп жарып сатып алат. Ошону сиздерден суранып кетебиз. Ушул маселебизге кайдыгер карабай көңүл буруп чечип берүүңүздөрдү жалпы ушул айылыбыздын атынан өтүнөбүз, суранабыз. Менин эң банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкым дагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып
буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керектелет экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз эли ушул Кайдыгер Карабаев ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем. Ушулардын кемкөсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим, ушул балама Кайдыгер Карабай аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы Кайдыгер Карабай жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм.